кандайсыздар? Мага түз эфирге чыгып бербейсиңби деген сунуш түштү. Эгерде угуп көрүнүп жаткан болсом, жазып коюңуздар. Жөн отурбай түз эфирге отуруп турайын. Келгенче. Саат 6-га чыгарган экен эле, мурун обычно эмес, 5-те чогулчу элек да. Мен убактысын карабай эле эрте келип алыпмын. Кандайсыз көзүрүп düşүп тамап дейбей, эрте келип алсам. Угулуп атамбы жакшы эле. Угуп көрүнүп атсам, жазып коюңуздар. Чай ичип отурам. Сиздерге сүйлөп берейин деп келгенче жана турбай. Кимде кандай суроо бар, буюрса бизде онда жолугушуу болот. Жолугушууга сөзсүз түрдө келиңиздер, аябай сонун болот. Жакшы, буюрса кандайсыз? Вообще сонун жолугушуу болот. Кааласаңыздар онлайндагы жолугушуу кылабыз. Получается, ошо жолугушууну в записи дагы кылсак болот. Прям прямая трансляция кылсак болот. Эгерде каалоочулар бар болсо, тоже кылабыз, но мага кичине мага оператор керек болот. Бардыгын тартып, көрсөтүп, эмне жөнүндө сөз болуп атат, кандай болуп атат, кааласаңыздар онлайн трансляцияда кылабыз. Если көрөт эле десеңиздер, региондогудан, потому что ар жак эки жактагылар аябай көп экен. Өткөндө келесизби десем, аз эле адам келем деп туруп Бишкекте аябай аз экен да. Жакшы, буюрса жан кандайсың? Подружкамдын туулган күнү 4-январь болчу, мен вообще эсиме чыгып кетиптир. 4-январда как раз Нарындан келген кез болчу да. Өзүбүз Нарындан келип, өзүбүзгө келип атканда как раз подружкамдын туулган унутуп калыптырмын. Анан бүгүн чалып атпай баратам. Анан датаны карасам 6-январь экен. Анан эстеп кетип атпаймынбы? Үйдө эки кайынсиңдимди жөнөтүп магазинге подарок алып келгиле деп, свечи алып келгиле деп алар алып келип, сюрприз кылдым. Ал да унчукпайт, мен да унчукпайм, айтпай аткам, туулган күнүң тигил бул деп унчукпай аткам. Сюрприз кылдым мага дагы. 4-үндө чалбай да калыпмын өзүм. Чынында эле унутуп калыпмын. Не да майрам болуп турду, не да просека. Вот. Нарын соогун жакшы эле көтөрдүм, в принципе, Мунара. Сенин суроолоруң боюнча түз эфирге чыктым дейм. Ооба, Нарын кечкисин суук экен, аябай күндүз жакшы эле экен. Биз барган күндүз как раз жылуу болду аябай. Бирок мен чын эле жылый албай эле өзүм жука кийинип жүрөм, анан вообще жука кийинип чыгып отурдум, чото ойлонбой эле. Андан калың кийине албайм да. Азыр деле по факту жука кийинип жүрөм. Көнүп алыптырмын аябайчы. Уктап жатып эле келдим, чын эле оронуп, билетке оронуп эле жаттым ошол жерде. Жакшылык эле болуп турсун. Кандайсыз, Элнурчу? Жок болуп кеттиңиз го, бүгүн эле эстеп аткам сизди. Чото она пропала деп. Жакшы, буюрсаңар, кандайсың? Рахмат. Я вот редко ношу, бүгүн подружкам чыгып баратып, сөйкөң гана дейт, сөйкө тагынбай калган канча болду дейт. Тотпайм, шакең гана дейт. Шакек тагынбай калган канча болду десем, тагынды бол. Тагын алып келбедимби? Жылуу болду. Мен сүрөттөр еще чыгара электим. Нарынын суугунан түшкөн сүрөттөрүм жана лентада акыркы сүрөтүм турат го. Жемперчен эле түшкөн. Ошондой сүрөткө толтура түштүм. Арты кайрылуу болсун, Элнур эже. Жай жаннаттан болсун. Ошо сиздин эмне болду экен, juda көптөн бери көрүлөтүн деп жана эстеп аткам да. Ошентип эрте келип алып 1 саатка отурам. Постоянно 5-те чогулчу элек да. Мында деле 5-те болуш керек деп эле адресин карап эле жөнөйүп турмун да. Ошо бул встречаны немножко по-другому кылдып чечтик өткөндө. Чоң рахмат, Элнур эже.
Өткөндө эми бизде как бы экинчи встреча болчу, потому что биринчи встречабыз 5-потоктун курска катышкандардын финалисттери, в общем, курска катышкандар үчүн болгон биринчи встреча. Экинчи встречабыз марафонго курска катышкандар үчүн болду. Үчүнчү встреча баардык үчүн болот да эми. Интровертсизби же экстравертсизби дейт. Экстраверттерди билбейм, бирок мен эмемин го. Көп ачыла бербейм да. Көп ачыла бербейм, түнт адаммын да. Скорее всего, мен интроверт деп коет болуш керек эле ошолорду. Экстраверттер мындай ачык адамдар болот го. Мен оюмда кечип келдим деп атсам, элден биринчи келип атам. Шеринен эси келе элек даже. Шеринен эси жок. Даже. Мен отурам. Бул жакта жазып атат мага. Вот как раз жүрөк кирип калыптыр. Мен силерге бүт жаңылыктарды айтып бере берейин. 2021-жылдын жаңылыктарын. Мен мындай дагы бир нерсени ойлонуп атам. Өткөндө биринчи встречабыз деле, экинчи встречабыз деле мындай үстүртөн эле болгон да, мындай бири биз менен таанышып, сүйлөшүп, жакшы буюрса же кандайсың? Таанышып сүйлөшүп эле мындай үстүртөн эле болгон да встречабыз. Бирок мында бир тематиканы кошоюн деп атам, сөзсүздүү анан именно ошо акча жөнүндө сүйлөшсөкпү деген ой кетип атат встречага. Кандай дейсиздер? Именно мында тематика акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Конкретно өткөн марафонго катышкандар билесиздер, акчаны туура пайдалануу боюнча, ошол боюнча дагы тренингде ошол боюнча дагы өтсөмбү деп атам. Оффлайн тренингде именно ар бир встречаны ошо бир тематиканы коюп, бир теманы коюп, ошонун тегерегинде сүйлөшсөк, более мындай интересный болот да, результативный болот. Оюм ошол кетип атат. Акча жөнүндө, бизнес жөнүндө, азыркы учурда айымдар эмне кылсак болот, баардыгы үйдө турган айымдар көпчүлүгү. Ошол эртең менен ошол идея оюма келди. Буюрса ошол акча темасын көтөрөбүз. Алыстагылар келе албайм десеңиздер, YouTube каналдан түз эфирге чыксамбы деп ойлоп атам. Тоже көрсөңүздөр болот. Бирок мен жаныма обязательно ошо баардыгын видеого тарта турган адамды барышым керек болот да. Келгендердикин өткөндө арыктап кайра нарында ичеп келип биз толуп калдым дебеймби? Жок, менде офис жок, мен только онлайн иштеймин, мен оффлайн иштебейм. Оффлайн мен үчүн эмес да, эмнеге дегенде билбейм, мен бир орунда отуруп алып иштей берген жакпайт да магачы. Вообще жакпайт да. Бир жака мындай привязка болгон жакпайт да. Мага постоянно мындай движение болуп туруш керек, анан балдардын жанында болушум керек, ошон үчүн мен только онлайн иштейм. Любой нерсени мен онлайнга өткөрүп алам да. Анан азыр ошо оффлайн встречалар дагы аябай керек экен. Мага аябай жагып атат. Өткөндө дагы встреча аябай сонун болду, ошондуктан дагы бир оффлайн встреча алып деп чечтик. Мында өткөндө баасы 200 сом болчу. Анда мында кофе брейк эле кылганбыз. Получается, өзүн өзү эле жаап кетет да, бул жакта акча табуу деген максат жок да. Эмнеге дегенде, ошо келген акчага бүт баарын эле кайра өзүн өзүнө алып эле жаап коебуз. Болгону бизде азыр что хорошо, помещениябыз бекер болуп атат да, ошол менен да көп билинбей калып атат. Мында мен тамак аш кыламын, скорее всего, өзүм жасаймынбы же заказ кыламынбы, не знаю, ойлоно элекмин пока. Өзүн өзү жабат. Бул встреча 500 сом болот. Обязательно ар бир келген айымга белек беребиз. Бир сонун идеябыз бар Мунар экөөбүздүн. Ал жакта прям эми мындай элестетип көрүңүздөр. Мен менен оффлайн эгерде жолуга турган болсоңуз, оффлайн 1 саат 1000 сом да, 1000 сом именно консультация алганга. А сиз бул жактан 500 сомго как минимум 5 саат отуруп кетип атасыздар. Бери дегенде эле 5 саат, келгенде да ушак айтпай, именно өзүңүзгө керектүү, сизге пайдалуу нерсени алып кетесиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө келиңиздер. Ушундай встречаларды буюрса бат-баттан уюштуруп турабыз. Бул воскресенье күнү болот, 12ден бир 5-6га чейин болот. Ошого чейин расчет алгыла. Балдары жок келесиздер. Өткөндө балдар менен келип, эжелер отура албай кетишкен. Кыйын болуп каткен балдар менен действительно. Же өздөрү отура албайт, кыйналып, неудобно болот экен да. Ошондуктан балдарды бир күнгө таштап, анан келиңиздер.
баардыгыбызда эле бала бар. Бир күн каратып койсок, өзүңүздөргө арнап койсоңуздар эч нерсе болбойт. Кандайсыз Нуржамал эжем? Нуржамал эже уже акчасын төлөдү. Мен уже группага кошуп койдум. Нуржамал эжени кошулуңуздар сиздер дагы. Мен ошол күнү мына мен бүгүн бара берейинби деп айтпаңыздар мага. Анткени мен адамдын баасын эсептеп, ошого жараша билектерди алышым керек. Ошого жараша бүт баарын даярдашым керек да. Мен 9 күнү кечинде уже записти жабамын. 9 күнү кечке чейин качаластар. Анан по факту ошондо келейин, ошондо акчасын берейин, ошондо ойлонойн дегендерди мен кабыл албаймын. Сиздер да мени туура түшүнүңүздөр. Мен да эсептешим керек. Количествосун, канчадан келет, кандай болот, пландашым керек да заранее. Заранее билектерди алышым керек, дасторконду даярдашым керек, бүт баарын чалып калды. Ошондуктан онлайндыкындагы ойлонуп атам, хотя бы бир 100 сом кыламын деп. Эмнеге дегенде, онлайн ошончо саат баарын тартыш. Эгерде открытый доступ кылып койсом, баары эле көрүп барат. Анда в чем толк да? Именно ал жактан дагы биз ооба сөзсүз түрдө келди. Бул мында акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен азыр кандай проекттерди өзүм баштап атам. 2021 проекттер менен 2020 кирген проекттерди 2021 уже развивать этем, алып кетем. Ошолор жөнүндө айтып берем. Именно вот финансы жана басым жасайбыз. Кандай кылсак болот, кантип акча тапсак болот, ким кантип атат. Курска катышкандарда кандай результат болду. Марафонго катышкандар, бизде курска марафонго катышкан ар бир экинчи айым дейм уже өзүнүн бир нерсесин баштады да. Бул өтө сонун. 5-потоктогу Зарина же кызы, 15 жаштагы кызы мусулманский магазин ачкан, стористерден көргөнсүздөр. Онлайнга деле мага эле личкага жазып 100 сом салып элем, ачып жөнөтүп койсоңуздар, мен өзүнчө группага кошом сиздерди. Ошол жакта YouTube каналда болот. YouTube каналда прямойго чыгабыз, аяктан ограничение жок. Может бөлүп чыгарабызбы, көрөбүз да. В общем, чогулгандан кийин бүт баарын отуруп, бүт баарын тарткыдай болуш керек да. Мен жаныма бир адам алып, сөзсүз түрдө оператор болуп баарын тартып берип турганга. Вообще интересный болот. Кийин запись деле көрсөңүздөр болот. Офлайн встречага келгендерге мен как белек катары ошол онлайн встречанын записин жөнөтөмүн. Ооба да. Сонунда Нуржамал эжем, Нуржамал эже жетишемби жетишпейби деп эле 9-на 10-на жылып калды. Менде бүгүн канча күн болуп калды? Бүгүн 3-күн. Эртең бүрсү күнү бош болсом, суббота, воскресенье вообще бош болбойм. Эртең бүрсүнкү убактым бар. Анан 11-январда айта кетчү нерсе, өзүнүн тур курсу башталат. Кийинки поток менен мурунку потоктор результаттары менен бөлүшүп кетейин. Ошо Зарина эже андан кийин өзүнүн курсун баштады. Бул курсун 500 сом кылып баштады. То ал жакта макияж боюнча да сабак болду, питание боюнча да сабак болду. В общем, мен өтүп аткан эле, мен айткан темаларды эле өзүнүн түшүнгөнү боюнча вот өзү айтып берди да. Канча жыл болду марафону? Жаңы жылдан кийин эле баштады окшойт. В общем, баштады да, тоже курсун баштап кетти. Анда страх бар болчу да, коркуу сезими бар эле. Өтө аламбы, өтө албаймбы деп эле ушинте берчү да. Курсту өтсөмбү, өтпөсөмбү деп аябай коркуп жүрүп, акыры баштады курстан кийин. Сонун результат болду. Азыр Кундуз, мен сиздерге стористен тоже айта кеткенмин. Кундуз деген келгенде дагы, курска келгенде, мындай запрос менен келгенде, мен онлайн иштегим келет. Эмне кылсам болот депчи. Анан ой шашпай тур, саат 12-де болот жолугушуу. Шашпай тур айтып берем дегем. Курстун акыркы темалары бар болчу, ошо онлайн жумуш боюнча тоже айтып бердим. Уже мастер-классын баштады салат боюнча. Салат жасоо боюнча биринчи мастер-классы бекер болду. И то, что интересно, бир группага чогултуп эле ошол жака эле видеосун таштады да. Анан экинчи мастер-классын азыр 150 сом кылып атат. 4 эле рецептке, 4 рецепт берет. 150 сом кылды. Карасам бүт бар эле бир курсума катышкан айымдар экен. Ошол айымдар эле кайра курска келди. То есть өздөрү эле кайра клиент болуп калды. Курска катышты, ошонун өзүнүн окружениясы кайра эле ошого клиент болуп барды да. Вообще сонун болду. Именно вот бизнес баштагандар. Анан бизде Сокулукта Чолпон деген эже бар. Тоже булочкалар жасайт экен. Мен Чолпон эже менен сүйлөшүп көрөйүн. Ооба, онлайнга катышыңыздар, алыстагылар. Жакшы, Венер кандайсыз? Венер сиз Бишкекке качан келесиз? Күтүп атам сизди. Онлайнга катышыңыздар. Мен бекер кылсам дагы бааланбай калат чынында. Бардык жактан энергообмен болуш керек, алып берип туруш керек да. Ошол жактан көптөгөн идеяларды, инсайттарды өзүңүздөргө аласыздар. Сөзсүз түрдө онлайнда жок дегенде катышкыла. Ал жактан мен
бер дегенде операторума беришим керек, операторума деле эмнеге акысын беришим керек, ошончо саат ошол жакта тартып жүрөт да ошонун баардыгын. Может 2-3 бөлүк кылып почтадан кылып тартабыз. Но ссылкаларын все равно жөнөтүп турам. Өзүнчө группа ачамын онлайн встречага. Встречанын өзүнүн группасы бар. Өткөн встреча мага аябай жаккан, сонун болгон. Мында да сонун болуп турса, тематикасын тандап алсак, ошо менен кете беребиз. Өзүбүз азыр кылып аткан иштерибизди айтып беребиз. Эмне кылсак болот, дагы бири бирибиз менен идеялар менен бөлүшөбүз. Ким эмне кылат, ошол жактан өзүңүздөргө клиенттер деле табасыздар. Ушундай эле болот да. Вот именно 11 январда баштала турган курста 3 жума болот. Ошол жөнүндө айта кетейин. Баасы 2000 сом. Баасы мен арзандабайт деп айтканмын. Дальше көтөрүлө берет. Анткени мен уже команда топтоп баштадым. Өзүмдүн курсума катышкан айымдардан эле мен кураторлорду ала беремин. Только курска катышкан айымдардан. Потому что курска катышкан айымдар уже билишет да. Мен айтып берем, баалуулуктарым кандай, кайсыга за, кайсыга против дегендейчи, ошол нерсенин баарын билишет. 5 потоктон мен Мунараны алгам куратор кылып. 6 потокто куратор болду. Сакс ауылда, чайханада отурам, Асанбайда. Мунараны алгам 5 потокто. Сонун шикарный результат көрсөткөн. Мунара 6 потокто бүт катышкан айымдар Мунараны аябай жакшы көрүп калышты. Менден дагы көбүрөөк ыраазычылыкты Мунара алды окшойт. Анткени Мунара иштешти алар менен, ар бири менен иштешет, ар бир группадагы айымдар менен иштешет. 6 потокто бизде Чынар эжени алдым. Чынар эже вообще шикарный результат көрсөттү. Вообще аны до курса, после курса результатын көрсөңүздөр вообще оозуңар ачылат да. Мен өзүм көрүп алып, ушунча таң бердим. Адамдын колунан бардык нерсе келет да. Биз просто ошо потенциалыбызды билбейбиз да, жалкоо болуп коебузбу же мындай позиция жертва түшүп кетебиз да, күнөөлүү боло беребиз да, күнөөлөй беребиз да, бар жоктун баарын элечи, тигиндей болсо, мындай болсо деп. На самом деле Чынар эже вообще шикарный результат көрсөттү. Эже деген мен, ал менден 1 эле жаш улуу. Биринчи куратор менден 1 жаш күчүү, экинчи кураторум 1 жаш улуу. Эже деп көнүп калгам, ошоңчо эле эже болуп калды. Сонун результат көрсөттү, шикарный результат көрсөттү. Вообще позитивде жүргөн эже. И 2 кураторго мен сразу эле 2 башка группа ачканмын. Бирөө бир куратордо, экинчи куратордо группа. И ошол жактагы айымдар кураторго эле жазып эле любой суроосуна любой время жооп ала беришет. Это как психолог сыяктуу эле. Если жооптор ала албай атса, мындай кыйыныраак суроо болуп калса, анда мага жазышат. Мына ушундай болуп атат, кандай совет берсек болот деп. И мен жардам берип турам да. Кураторум иштешкен өтө сонун. Групповой эле окуй берсең, это одно, артта калып калышы мүмкүн. Там окубай каласың, кээ бир жерден да бир жерден түшүнбөй каласың, ушундай болуп кетет да. А когда куратор болгондо бүт сурооңо жооп алып турганда, ал жактан не только там курс боюнча эмес, өзүңөрдүн личный суроолоруңарды берсеңер болот да. Личный проблема, ал эч жака чыкпайт. Экөөңөрдүн ортоңордо калат. Если аябай прям менин жардам керек болсо, мен жооп берем, бүттү да. Но ортодо калчу нерселер да. Потому что курста ортодо калган, эч кимге айтылбаган сырлар өтө көп. Мен айтпайм. Ал онлайн курс 3 жума болот. 3 жума 15 сабак болот. 15 түз эфир. 15 түз эфир болот. 15, бирок андан дагы кошумча мен еще сабактарды дагы берем. Мурунку сабактардын запистерин дагы берем сөзсүз түрдө. Если кээ бир темалар жетишпей калып атсачы, менин телефонум жарылып атат. Улам бери жазып. Вот. Ошондуктан онлайн курска сөзсүз түрдө келиңиздер. 2000 сом бул өтө эле арзан. Улам убакыттын өтүшү менен курстар кымбаттап кете берет. Улам мен уже 5 потоктон баштап ушундай сонун результаттарды көрүп баштадым. Айымдар кандай өзгөрүп атканын көрүп баштадым. Демек, оно того стоит да. Бизнестер аябай көп ачылды, чынында. Өзүн тапкандар аябай көп болду. Действительно өзгөрүүлөр аябай сонун болуп атат. Эми бул башталышы гана, чети гана. Бүт сфераны ал жактан карайсыздар. Отношения, өзүңөрдүн отношенияңар, жолдошуңар мененби, жакындарыңар мененби, воспитание обязательно кетет. Что еще? Деньги, обязательно акча жагын карайбыз. Ден соолук жагын карайбыз обязательно. Предназначение өзүңүздөрдүн жашоодо эмне кылышыңыздар керек, өзүңүздөрдүн кандай предназначениеңиз бар. Көпчүлүк айымдар бар, өзүн таппай жүргөндөр аябай көп да, өзүн таппай эле бир иш кылат, андай кылат, мындай кылат, өзүн таппай жүргөн айымдар аябай көп.
ушундай өзгөрөт жашооңуздар, вообще сонун болуп каласыздар. Бизде белек алып баштайсыздар, өзүнөн өзү эле белектер ар кайсы жерден эле келе берет, сиз күтпөгөн жактан эле белектер келе берет, оюңузга келбеген адамдар белек алып келип баштайт сиздерге, вообще шикарный болот да. Мен мисалы азыр күндө белек алам да, тияктан мондай келе берет. Мурун ошого көп көңүл бурчумас экенмин, как-то калачу эмесменби, в общем, желание, да, мои желания деп коебуз, желанияларыбыз биз көбүнчө эмне кылып атканбыз, блок кылып салат экенбиз да, блок кылып салат экенбиз, жаап салат экенбиз, бууп салат экенбиз. Вот ошолор ачылып баштайт. Отношение аябай өзгөрөт. Ким женская энергия качкан болсо билесиздер, ошол темаларды тоже айтып берем, но уже более глубоко айтып берем, уже тереңирээк кетебиз. Дальше эме боюнча дагы, акча боюнча дагы теманы сөзсүздүрбөй козгойбуз. Почему получается, почему не получается, в общем, бүт сфераны козгойбуз. Бүт сферада болот. Ошондуктан сөздү билгенбизде. Бизде Турциядан катышат курстарга, Россиядан катышат, анан региондордон, көпчүлүгү региондордон. Бизде Кыргызстандын 7 бурчунан, бүт областынан бар да. Өзүнчө андан тышкары билесиздер, мен жаңы мен деген эме ачкам, группа ачкам. Жибек куратор именно ошо курска келген айымдарга направление берип турат, жардам берип турат. Кайсы жагынан проблема болот болсо, ошо проблемаларды чечкенге жардам берет. Но кандай жардам берет дегенде, именно эмесин көрсөтүп берет да, мындай толтура жол турат, кайсысына кирериңерди билбей каласыңар да, бывает иногда. Неден баштаарыңарды билбей каласыңар. Вот просто эле направление көрсөтүп коет да. Так, бул жол мындай, бул жол тигиндей, бияка барсаң мындай болот, тияка барсаң тигиндей болот. И все. Ар жагын өзүңүздөр тандайсыздар. Сиздер үчүн бир нерсени чечип бербейт, сизге просто направление көрсөтүп коет, и все. Как наставник сыяктуу болот да сиздерге. Курс бүткөнгө чейин сиздер менен болот, 3 жума бою кураторлор сиздер менен болот. Андан тышкары менде Telegram канал ачкам, жаңы жылда ачтым, 1 январда. Именно курска катышкандарга белек деп ачтым. Ошол жакта көп информацияны берип турам. Эми сториске көп нерсе чыга бербейт да, күндө эле мен бардык ойлорумду мурун отуруп алып жаздырып жүрчүмүн, азыр антпай калдым. Өтө көп нерселер кадр артында калат. Мисалы, мен жашоомдун стористе сиздер ашып кетсе, бир 1%, 2% көрөсүздөр, это максимум да. Калган көрбөйсүздөр, калган ошол эле өзүмдүн ойлорумду мен көбүнчө постко жазам. Но постто деле менин ойлорумдан ашып кетсе, бир 1-2% да, мына основасына эле берем да, айсбергдин чокусуна эле берем да, посттордо деле аябай терең кетпеймин да. Вот ошол тереңдин бардыгы, ар жагы, түбү, дальше кеткени бүт баары ошо Telegram каналда мен аудио кылып жаздырып турамын постоянно. Азыр четинен уже жаңы баштап атабыз, өзүм ойлорум менен бөлүшүп, кино, там видео, мындай интересный бага жаккан нерсе болсо, китептер болушу мүмкүн, баардыгын ошо Telegram каналга жөнөтүп турам. Ал Telegram канал сиздерде калат, андан тышкары чат бар, открытый чат бар, ошол жакта бүт эмелерди алып турасыздар, сүйлөшүп турсаңыздар болот. Бенереже мен ссылкасын таштаганмын, сиз 6-потоктонсуз да. 6-потоктун группага кирсеңиз же группадан чыгып кеткен болсоңуз, мен сизге жөнөтүп коем личкаңызга. Мен мурунку менин курсумду өткөн бүт эмелерге, группаларга таштап койгом. Бүт баарында бар. Ал жакта уже 70 айым отурат. Буюрса да көбөйөт. Мындай терең темалар ошол жактан айтып берип турам да. Ал жакты эмнеге открытый кылган жокмун? Анткени бардык эле айымдар түшүнө бербейт. Даже өткөндө угуп алып аябай күлдүм. Даже Мунара, мен азыркы кураторум, азыркы эң биринчи старший кураторум, даже Мунара өзү мага толтура жолу подписка болуптур да. Аябай таң калып, койчу десем чын дейт.
ооба, канча электер кире албайсыздар. Анткени мен ал жакта полностью теманы өткөндөн кийинки уже эме бар да, база бар да, мен темаларды өтүп берем да курстанчы. Андан кийинки темаларды айтам да. Мен уже башынан баштабай, мен уже улантып кетем ар жагын. А мен азыр бардыгын кошуп койсом, бардыгы түшүнө бербейт дагычы. О чем речь болуп калат да, эмне жөнүндө болуп атат биякта сөз. Каяктагы асмандагы нерсени космосту сүйлөп атасың дейт. Өткөндө эле бирөө айтты го, космосту сүйлөп атасыңар деп, ошондой болуп калат да. Даже Мунара мага подписка болор экен кайра. Анан жазында мен марттын аягында билесиздер чачымды алдырып салгам. Ошо чачымды алдыргандан кийин анан кайра келиптир да, мен мындан эмнени үйрөнө алмак элем деп ошондой отношение болчумун дейт да. Вот. Чоң рахмат, Венержан. Ошентет да. Чачың алдыргандан кийин анан ошондон кийин анан келгем дейт. Ошо Мунара бир пайда болуп, кайра жок болуп кетип, пайда болуп, кайра жок болуп кетип, ушундай берчи да. Менден күндөй күтүп алган ал. Кандайсың? Прямойго чыгып келбейт. Ооба. Как вы? Вечером. Мен өзүм эрте келип алдым да, 1 саат. Я просто с работы сағ барбай чыкпам. Пробка еще у нас. Ооба, мен эрте келип алдым, өзүм иш болду деп бар. Кийинки курста эле ушул темаларды өзөм алып жейсиз. Катча элексиз да, 11 январда башталат, 2000 сом турат. Азыр айтып аткан эле темалар. Жакшы, Батпа, кандайсың, жакшысыңбы? Мунара ошону айтканда аябай таң калдым да, күлдүм да. Канча жолу подписка болуп коем дейт. Подписка болбой со стороны стористтериңди көрүп коем дейт, постторуңду окуп коем дейт. Анан акыры келдим дейт. То есть и то Инстаграмдан деле мени сразу түшүнүп кеткен адам жок да. Со временем келет да. Со временем келишет. Убакыт өткөн сайын көптөн кийин келишет да. Ошондуктан таң калбай эле калдым. Мунара ошентип айткандан кийин мен вообще таң калбай калдым. Азыр Мунара экөөбүз аябай жакшы сүйлөшөбүз. Жолугуп турабыз бат-баттан. Вот, супер. Эмне Венераже кандай результат алдыңыз, ошону айтыңызчы. Мага да кызык болуп атат эми. Көбүнчөсү сиздер ошо мурун кийин аткарбай жүргөн, коркуп жүргөн, духуңар жетпей жүргөн иштерди кылып баштайсыздар курстан кийинчи. Действительно, чынында эле. Балким ойлонуп, кылсамбы, кылбасамбы, окшошобу, окшошпойбу деген нерселер болот го. Кылсам кандай болуп калат, кылбай койсом кандай болуп калат, вот ошол нерсени кылып баштайсыздар да. Ооба, духу жетпеген нерсени кыласыңар, действительно, курстан кийин. Сиздер уже совсем башка адам болуп каласыздар да. Эмнеге дегенде, просто эле мен постумду ылдый листать этип көрүлө. Вот, чагыман эле өзгөрдү дейт. Мен азыркы учурга чейин деле мурунку потоктогу биринчи, экинчи потоктор мен былтыр өткөн элем да жайында. Ошол потоктогу эжелер менен эле сүйлөшүп турам азыр. До сих пор эле сүйлөшүп турам. Баары менен тең отношениям сонунда. Вот. Сразу эле мен адам түшүнө бербейт, сразу эле келе бербейт. Мен максатым именно вот айымдарды жаңы жашоого чыгарууда, жаңы башка жашоо бар жашаса болот дегендейчи. Неважно, мурунку эле квартираңарда, мурунку эле үйүңөрдө, мурунку эле жолдошуңар, мурунку эле балдарыңар, мурунку эле жашооңор, жашоого көз карашыңар өзгөрөт. Көз караш өзгөргөндөн кийин анан жашоо өзгөрөт да. Да, Венерже, сиз болмоксуз. Азыр деле кеч эмес, бирок опыт болду да сизге. Вот, Самария, ошондуктан курска келиңиз, айтып атпаймынбы? Кандайсыз, Самия, кайсы жерде? Катышыңыз, Нуржамалжа. Неважно, канча жаштасыздар, неважно, кандай статустасыздар, вообще айырмасы жок. Мындай да, биринчи жашоого болгон көз караш өзгөрөт. Азизеже, кандайсыз, келип атасызбы шериңеге? Жашоого болгон көз караш өзгөрөт. Көп нерсени ойлонуп карап чыгасыңар, андан кийин анан жашоо өзгөрөт. Встречага да келе сөзсүздү, онлайн встречага катышкыла, онлайн встречадан өтө көп нерсени аласыздар. Ал жактан уже, конечно, белектер болбойт. Бирибиз менен жолугуп албайбыз, көрө албайбыз, но все-таки өтө сонун болот. Шашпай отуруп көрө бересиздер. Чапчаш эле экенсиз да, Венерже еще. Айгүл эже, вот курска катыштыңыз беле, Айгүл эже, сиз? Норманы көтөрөсүздөр.
Мисалы мен мурун вот 2 айда мунараныкы вообще результат, мен кураторлордун результаттары эми ойго келбеген результаттар да. Элестет деп коюп отурат Мунар өзү, мен шок болуп отурам. Койчу ушундай болду депчи. Ушундай болду действительно. Биз ойго келбеген нерселер болду, что Мунарада, что Чынар эжеде экөөнү тең. Бир жумалыкка катыш, Айгүл эже 3 жумалык основной курска катышыңыз. Вот результат ошол жактан сонун чыгарып алат. Ооба, шерин ойнойбуз Нуржамал эже. Ал дагы планда бар. Вот Мунара 4 жылдан бери чече албай аткан проблемасын 2 айдын ичинде чечмек түгүл жашоосун вообще өзгөртүп койду. Шикарно өзгөртүп койду азыр. Мен постторумду ылдый эле карап көрүлө түшүнөсүздөр да. Мурунку жашоомду. Ооба, Нуржамал эже негизи планда бар. Мунаранын башынан эле айтып келди, шерин ойнобойлу деп просто кичине именно Бишкектегилер көбүрөөк чогултуш керек болуп атат. Чтоб шерин ойнош үчүн ай сайын болсо делечи. Ал планда бар. Эртең бизде бир жерде той бар да, анан силерге сопровождение керек жокпу? Биз жетишебиз дегенде башын ачылсак эле анан барып келип келебиз да. Саат канчага экен спецсез, мен жакта да билбейм канчага экен. Ошондой кыздар онлайн встречага жазылгыла. Анын баасы 100 сом, бекер кылсам да болбой калат. Несправедливо болуп калат офлайнга келгендергечи. Ошондуктан минимальный бааны коюп койдум, чтобы бардыгына справедливо болуш үчүн. И баалуулугу да көбүрөөк болот да. Офлайн встречаныкы 500 сом, сөзсүз түрдө жазылгыла. 9-январда кечинде запись чабылат, онунда уже келе албайсыздар. Мен онунда уже даярданам, эртең менен түшкүгө уже баары даяр болуш керек. Кайрымдуулук боюнча да Нуржамал эже курска келсеңиз айтып берем. Эртең как раз встречага келебиз го. Менде өзүмдүн фондум бар, просто азыр иштебей турат. Ушу фондун ачыптан тапшырыш керек эмес беле. Азыр айтсаңыз эстеп кеттим. Фонд бар. Өткөндө кайрымдуулук кылдык го. Мен 92-жылкымын. Öyle yapıyoruz. Ошол встречага келгиле, сөзсүз түрдө курска катышкыла. Өзүңүздөр үчүн 2000 сомду аясаңыздар, анда билбейм анда. Анда жашооңуз өзгөрбөйт анда сиздин. Өзүңүз үчүн 2000 сомду ыра көрбөсөңүз, өзүңүз үчүн 500 сомду бир күнүңүздү ыра көрбөсөңүз, өзүңүз үчүн 100 сомду онлайн катышканга ыра көрбөсөңүз, анда билбейм анда. Анда нам не по пути дебейм. Анда өзгөрө албайсыздар. Нуржамал эже кайрымдуулукту постоянно кылса алай, кичинекей минимальный акча менен деле кылса болот, просто эме болуш керек да, чын дилден болуш керек да. Жеңеңиздин сүрөтүн жөнөтүп көрүңүзчү, мага личкага көрөйүн. Өткөндө бир казакстандык блогер окшосуз деп жөнөттүр, карасам жол салынганда окшош кетет экен. Нуржамал эже аны чыгыны пантиш деле керек жок. Минимальный акча менен эле минимальный нерседен баштай берсеңиз болот. Колдон келе турган иш. Өткөндө биз Мунар экөөбүз кандай кылдык? Болуп кетти, сонун эле болду. Аны еще Мунар көтөрүп чыккан, мен көптөн бери ойлонуп койгом, ушу жаңы жылга балдарга белек кылсак сонун болот эле депчи, деген ой бар болчу. Анан Мунар айтып калды. Мунар өзүнчө тобуна жасап баштады. Андан кийин биз чыгардык, 33 бийлөөгө бердикпи. Анан кошулуштук. Канчасы бир топ 3,5-4 миң болду окшойт. Ошолорго эле канча адамга биз, канча балага белек бердик. Кыдырдык. Бир күн кыдырдык, калган үйдөн келип алып кетишти. Ооба, кыла бересиз, кыла бериңиз. Ошо убакыт болуп калды. 6 болуп туруп жасат. 92-жылкы болсом эсептеп көрүңүз. Канча адаммын. Просто азыр бир кызым ошо кармалып атат, просто айылда кетти. Аны дагы быстыра ошо калыш керек. Ошол барыңыздарды жолугушуудан күтөм, онлайн жолугушуудан күтөм, анан сөзсүз түрдө курстан күтөм. 2000-ди өзүңүздөр үчүн ура кылып коруңуз. 2000 сом сиздерге 200 000 сом болуп, как минимум кайтып келет, мен сиздерге гарантия берем да. Действительно, ким кааласа, ким өзгөрөм десе, өзгөрөт. 2000 сом бул как капля в море да, сиздергечи. Өзүңүздөр үчүн вложение кылыңыздар, өзгөрүңүздөр. 2000 сом андан көрө продукт алып же болбосо бир көйнөк кийип алам дебей, наоборот, ошону өзүңүздөр үчүн кылгыла да. Курска катышкан эжелер айтып атат.
ооба улуу көрүнөт экенмин ошондо. Рахмат. Хорошо. Ошо сиздер менен сүйлөшкөнүмө кубанычтамын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарды күтөм. Нуржамал же карыз болбойн. Эч кимге салам айтпай эле коеюн. Азыр кимиси канчада келет билбейм. Курска 12-13 кошулсаңыз, в принципе, болот. Ашып кетсе бир 3 күндөн кийин да. Анткени темалардан артта калбаш керек да. Башындагы темалар оңой эле, андан кийин кыйын темага келгенде калып калсаңыз, уже жетишпей каласыз да. Баарыңыздарды встречадан күтөм, онлайн встречадан күтөм, анан основной курстан күтөм. Келиңиздер, бул только старт болот, только башы болот, башталышы болот. Мен силерге основной базаны берем, андан ары уже өзүңүздөр алып кете бересиздер. Азыр мендеги курстагы айымдар бүт бардыгы дальше курстарга катышат. Мен мисалы чоң рахмат. Жалаң орустардын курстарына катышам да. Билбейм, орустар чыгат да. Улам тандап мага керектүүсүнө катыша берем. Сөзсүз түрдө катышыңыздар. Өзүңүздөрдөн аябаңыздар. 2000 сомду аябаңыздар өзүңүздөрдөн. 500 сомду бир күнүңүздөрдө 100 сомуңуздарды аябаңыздар. Мен болушунча бардыгына доступный болсун деп түзүп берип атам ушундай шартты. Бирок бардыгын эгерде бекер мен ал десем, ал бааланбайт да. Энергообмен болуш керек да. Бир нерсе алсаң бериш керек. Магазинге барсаңыз деле мага нан бер, тигини бер деп көтөрүп алып чыгып кетпейсиз да, сатып аласыз да. Ошондой эле да, эмгек бааланышы керек. Айгүл эже, эгерде сиз Бишкекте болсоңуз, встречага келиңиз. Курс өзү 2000 сом. Онлайн встреча десеңиз, онлайн көрмөсөңүз 100 сом эле ал. Офлайндыкы 500 сом. Офлайн келгендердики 500 сом. Онлайн көрмөсөңүз 100 эле сом. 100 сомду 5 сом комиссия алып койду деп 100 сом толук салыңыздар. Баарыңыздарга ийгиликтүү кеч каалайм. Ооба. Бекер нерсе бааланбайт. Это действительно ошондой. Энергообмен болбойт ал жактан. Мен бере берем. Силер ала бересиздер, но в конце концов мен чарчап калам да, уже бергим келбей калат. Ошондуктан какой-то баланс болуш керек. Бардык жакта баланс болуш керек да. Качан сиз бергенде, сиз о нерсе аласыз, наоборот. Аябаңыздар өзүңүздөрдөн. Баарыңыздарга жакшы туруңуздар. Буюрса дагы эми онлайн, офлайн встречадан көрүшкөнчө.